Кызыл Октябрда бүгүн эгемендүүлүк күнү өзгөчө майрамдалды. Өнүгүү жолунда бараткан айыл аймагында элдин жашоо турмушу да жакшырган. Салтанатта боз үйлөр тигилип, элеттиктер үчүн атайын оюн зооктору да уюштурулган. Майрамдык салтанатка келгендер үчүн шайыр апалардан турган топтордун атайын концерттик программалары да тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүүлөргө бийлик өкүлдөрү куттук айтып, өнүгүү жолунда бараткан айыл аймактын инфратүзүмүн жакшыртууга салымын кошкон инвесторлорго ыраазычылыктар билдирилди. Кызыл Октябрь айыл аймагындагы интеллигенциянын атынан, аксакалдарыбыздын, эл журтубуздун атынан сизге ыраазычылык билдирем. Айыл жаштары үчүн спорттук мелдештер да бар. Футбол, волейбол боюнча атайын түзүлгөн командалар ортосунда бүйүр кызыткан оюндар көргөзүлдү. Ал эми улуттук оюндар аркан тартыш, кол күрөш, тогуз коргоол кыз келиндер үчүн да уюштурулган. Жеңүүчүлөр үчүн акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп, мыктылар жеңишке жетти. Футбол боюнча азыркы учурда 8 команда болду. 8 команда болуп, алар 2 подгруппадан бөлүнүп ойноп, биринчи орунга 10 000 сом, экинчи орунга 7 000 сом, үчүнчү орунга 5 000 сом, андан кийин кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Ал эми аркан тартуу боюнча азыркы учурда аркан тартуу аялдар ортосунда болгондуктан бул жерде 12 команда болду. Аларга алардан биринчи орунга 8 000 сом, экинчи орунга 6 000, үчүнчү орунга 4 000 сом акча каралган. Кызыл Октябрь айыл аймагында акыркы 2 жылда инфратүзүмү жакшыра баштаган. Жалпы 8 айылда мектеп, бала-бакча, таза суу көйгөйлөрү акырындык менен чечилип келет. Аталган аймакта сырткы инвесторлордун жардамында бала-бакчага болгон тартыштык 50% жоюлган. Мамлекетти карап отурбай жеке турак жайларды бакчага айлантуу менен маселени чечилишине жана айылдагы ички жолдордун оңдолушуна, таза суу жеткенге жергиликтүүлөр ыраазы. Майрамдар аябай жакшы болуп атат. Ушундай Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Жакшы мамлекеттерге жетишейли. Ушу жакшы күндөрдө, жакшы айларда, жакшы жылдарда жашай берейли ушинтипчи. Ушу экономика жактан өнүксүн Кыргызстанчы. Сонун майрам болуп атат. Күндүн ачылганын айткан кече жамгыр жаады, бүгүн болсо баары жок таптаза сонун ачылып, сонун майрам болуп атат. Ошолордун ичинде былтыр ушу бала-бакчалар ачылды. Быйыл жыл аягына чейин Кызыл Сеңир, Кочкор ата деген айылдарыбыздын ортосуна 2 километр жерге асфальт басылып атат. Ушуга окшогон жакшы жетишкендиктер бар да. Мындан сырткары аталган аймакта бир мектептин курулушу бүтүп, жакында пайдаланууга берилери күтүлүп жатса, дагы бир мектептин пайдубалын баштоо алдында турат. Ал эми инвесторлордун жардамында дагы 2 балдар бакчасынын курулушу башталган. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгынын алкагында биз ушул жылдын башында иш план мерчемдеп, ошол мерчемделген иш пландын негизинде айыл аймактын социалдык экономикалык инфраструктурасынын өсүүсүнө, өзүбүздүн ошол мерчемделген иш план негизинде иштер аткарылды. Буга негиз катарында айта кете турган болсом, ошол Кызыл Сеңир айылындагы Касамин долбоору аркылуу курулуп жаткан маданият үйү мына бүгүн ушул жакын аралардын ичинде ушул пайдаланууга тапшырабыз. Областтык өнүктүрүү фонду аркылуу биз ушул Кызыл Сеңир айылындагы талак участкасында 1 километр жерге ирригацияны жакшыртуу максатында лотокторду тартып атабыз. Деги эле мамлекет тараптан дагы колдоолор жакшы болуп атат. Айыл аймакты өнүктүрүүдө жергиликтүү бийликтин каражаты тартышы, бирок буга карабай жол куруу, асфальт төшөө, мектеп, бала-бакчаларды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөр иштери токтобой келет. Жыл башынан бери 500 миллион сомдук инвестиция тартууга жетишти. Айжаңыл Турду Маматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.